Discoteca var. Koşu ya tok. Hadi sayın. Gittik. Yok. Normal. Normalden gittik. Hayır. Бири-бирине сүйүүсү артып, түшүнүк менен урматтоо өкүм сүргөн үй бүлөдө бакыт уялайт демекчи. Кантип эле ушунча жылдан бери кемчиликсиз, ынтымакта, бирге ийгиликке жешип келе жаткан үй бүлөлөр бар. Жана алардын сыры эмнеде деген суроолорго баардыгыбыз эле жооп тапкыбыз келет болушу керек. Алар албетте бар. Эгерде ортодо сүйүү, ынтымак, сабырдуулук орносо дейт окумуштуулар. Дал ушундай үй бүлөлөрдүн катарын толуктаган футболчулардын династиясы болгон Букуевтердин үй бүлөсүнө бүгүн сапар алганы турабыз. Маалымат катарында айта кетсек, бул үй бүлөнүн бир уулу Нурдин Букуев дүйнөлүк футзал боюнча чемпионаттын калысы болгон. Ага ФИФАнын президенти Джанни Инфантино өзү чемпионаттын калысы деген сыйлыкты тапшырган. Ал эми Букуев үчүн бул карьерасындагы 4-чү дүйнөлүк турнир болуп жаткандыктан, бул көрсөткүч боюнча ал дүйнөлүк рекордсмен болуп эсептелинет. Анда эмесе, бул сыймыктуу үй бүлөнүн жашоо турмушуна бирге көз чаптырып келсек. Кеттик. Мен өзім айткандай кесибим боюнча спортту аркалап, спорттун ичинде ушу Кыргызстанда кичи футболду негиздеп, анан ошол кичи футбол бүгүнкү күндө Кыргызстанда эле эмес, дүйнөдө татыктуу ордун таап, ушунчалык бир көңүл кубантарлык акыбалга жетип турабыз. Анан ошол кичи футбол аркылуу биздин үй бүлөбүз, менин уулдарым, менин неберелерим ушул кичи футболду хобби катары башташып, бирок неберелерибиз кичине эртерээк, бирок алар да жетишти. 90 жылдар аралыгында футболду сүйбөгөн, футболду ойнобогон, футболго кызыкпаган бала болбосо керек. Футбол үчүн бададан мал тосулбай, чөп орулбай калып, уйлар бедеге кирип кетип, ата-энесинен канча тилуккандар болгон. Далай айылды жөө кыдырып футбол менен өскөн эң бир кыргыздын жөнөкөй, Сынташтын Өтөгөн деген айылынын карапайым эле бир баласы Медетбек Букуев үчүн футбол өзгөчө бир өмүрдүн жан азыгы эле. Бала кезибизден баары эсимде, мен ким болосун дечи, бир футболист болсом депчи. Футбол ал кезде кандайдыр бир деңгээлде, бир социалдык тармактын бир абдан тарбиялык жагынан алганда абдан жакшы бир маанилүү булагы болчу. Анткени футбол ойногондор көчөдөн алыс болчу, футбол ойногондор тамеки тарткандан же болбосо жанакындай бир ыксыз көрүнүштөрдөн алыс болчу. Эмне кааласаң турмуштан ошону аласың демекчи, Медетбек Букуев да бой жетип, бардык өспүрүмдөрдү мектепти бүтүп, Көксөгөн окуу жайы физкультура институтунун футбол бөлүмүнө тапшырат. Экөөбүздүн жашаганыбызга мына уже 42 жыл болот. Чогуу жашап, баягы үй бүлө курганыбызга. Бул окуганына деле кой, сен окугунуң деп, эч эме болбосун деп жанында жүрдүм. Элдин баарын айтам, тиги биздин семья өзүнчө бир мемуар жазса болот депчи. Бизде өтө күчтүү окуу жайлар кайсы? Политехнический институт деп айтчу, медакадемия деп айтчу. Ушундай окуу жайларында эле физкультура институтунда баркы, кадыр баркы өтө жогору болчу. Мен жаңылбасам, ушу биз студент болуп тапшырып, абитуриент болуп тапшырган кездерде бир орунга бир 8-9-дан абитуриентура келчи. Ошентип биринчи эле жолку эмес, 6-7 жолку аракеттен кийин барып, анан кийин аскерге кызмат кылып келгенден кийин эптеп атып араң өткөнбүз. Бирок араң өтүп, анан окуу жайга өтүп алгандан кийин намыс өзгөчө биз эми жетим өстүк. Медетбек Омошевичтин багына ошол кезде физкультура институтунда Турузбеков Бейшен Турузбекович ректор болуп калганына сүйүнөт. Ал киши өзү баарына тегиз караган, улут, регионго бөлбөй билим жаатынан колдоо көрсөткөн инсан эле. Бир күнү эле бүтүрүүчүлөргө дипломдорду берип жаткан кезде Медетбек Омошевичке сизди ректор издеп жатат деп чакырып калышат. Ал кезде Москвадагы аспирантура ойго да, түшкө да кирчи эмес заман эле. Абдан маданияттуу, интеллигенциянын өтө жогорку деңгээлиндеги киши эле. Биз өзүн атабыздай көрүп калдым, ата жок. Окууну улантканга көңүлүң барбы? Мен чочуп кетипчи. Менин үйүм да жок, квартирада турам, аяка 2 балам бар. Окуун жерине коюп, айылга барып, мал багып, сабагыбызды берип десем, күлүп алда болот. Бирок кийин
өкүнөсүңөр деп мени кысымга да алган жок, бирок өзүнүн тарбия башынан өткөн окуясын айтып кыскача гана жолдомо берели. Анда институтка калыңыз, андан кийин анан көрөбүз деп ошол кишинин жөлөгү менен ошого Бешен-Турузбештин колдоосу менен анан кийин Кудайдын дагы колдоосу менен Борборго, Москва шаарына аспирантурага багыттамалып калып. Ал окууга Москвага кетти да. 2 жыл стажировка, 3 жыл аспирантурада окуду да. А менин балдарым кичинекей болчу да. Бирөөсү 4 айлык, бирөөсү 2 жаш 4 айлык. Эч кыйынчылык кандай болот дегенине карабай аркасынан барбадымбы? Ал кезде жакшы экен да. Балдарды садикке алып, анан ошо балдарым менен садикке барып иштеп, азыр айтам, жаштар 4 айлык эмес, 1 жаштагы баласын менен жумушка чыгышпай эметишет го. А мен болсо ошо эч коркпой 4 айлык бала менен жумушка кирип иштеп жанында жүрдүм да. Биздин 2 уулубуз бар, Нурдин, Нурбек депчи. Экөөнүн тең кесиби спортко туура келбейт. Улуусу Нурдиндин кесиби юрист, кичүүсү Нурбектики медик. Бирок экөө тең кесиптери бөлөк болсо дагы менин жолумду жолдоп, мини футболду хобби катары баштап, экөө тең дүйнөлүк деңгээлде баскычтарга ээ болушту. Эним экөөбүз ошо бала чактан баштап эле ошо футболго машыгып, 7-8 жаштан баштап эле ошо футболго кызыгып келаткан болчубуз. Дагы деле ошо футболдун тегерегинде жүрөбүз да. 96-жылы атабыз ошо кичи футбол, мини футбол деп коет ассоциациясын негиздеп, ошону каттоодон өткөзүп, ошол футболдун дагы бир түрүн, футзал деген түрүн ошо Кыргызстанга алып келип, ошону өнүктүргөнгө өзүнүн баягы күч аракетин баарын колдонгон болчу. Анан ал кезден билесиз, анда футзал боюнча баягы адистер аз болчу. Машыктыруучулар, калыстар деле ошондой эле. Анан биз ошонун жанында жүрүп туруп, колубуздан келген жардамды көрсөтүп, ошо ар кайсы мелдештерди уюштуруу маселелерине көмөктөшүп, анан калыстык жакта да ошо чоң дефицит, кадрлардын дефицити болгон соң, анан атабыз айтып калды эле, бир күнү бир ышкырыкты кармап көрбөйсүңбү, калыстык кылып көрбөйсүңбү депчи. Ошо 16 жашында баштаган калыстык карьерам бүгүнкү күнгө чейин уланып келе жатат да. Элге бир кичине мактанбасак дагы көргөзө турган өзүбүздүн үй бүлөнүн бир музейин түзөлү деп чечкенбиз, уулдарыбыз менен кошо. Анан кийин ошол музей бара-бара толукталып отуруп, бүгүнкү күндө биздин неберелер дагы ошол музейге салымын кошуп атышат. Анткени үчөө тең эркек неберелерибиз, кыз неберелер өзлөрүнүн тийиштүү ордун ээлеп атышат. А эркек неберелерибиз папаларындай, мендей болуп, бизди кичи футболду аркалап, ушул бүгүнкү күндө кичи футболдо өзлөрүнүн ордун тапты десек болобуз. Анткени улураактары курама өзлөрүнүн жаштарында курама команданын мүчөлөрү. Өзүңөрдүн курама командаңар дагы бар экен, ошол тууралуу айтып берсеңиз. Эми курама деп дагы айта албайм, бул өзүбүздүн дос балдарыбыздын чогулган командасы, аты Кыргызстанец. Футбол сүйүүчүлөрүнүн командасы. Ооба, футбол сүйүүчүлөрүнүн лигасы бар атайын. Ошол лиганын ичинде биз өзүбүздүн команданы коюп күч сынашып келебиз. Ал андай командалар Бишкектин ичинде эле бир 70-тен ашык команда бар. Анан алардын арасында дагы жакшы ойногондору дагы бар, орто ойногондору дагы бар. Жаш балдар келгенде көбүнчөсү көчөдөн келишет. Тами кечиккенден, аргы ичкенден алысыраак кылып, ошолорду дагы эгер ошол спорт менен машыксаңар, ошолордун баары калат деп, ошо жакшы үлгү кылганга дагы аракет кылабыз. Спорт же медицина? Экөөнү кайсы бирине тартаарыңды да билбей каласың кээ кезде. Кээ кезде болуп калат, бир четинен оюн ойногонго барганга туура келет, экинчи жагынан болсо, бул жакта болсо жумуш операцияга киргенге туура келип калат да. Анан эми адамдын өмүрү өйдө да, анан операцияга кирип баратып, ичимен бир топ кайгырам да. Ушул маалда азыр футбол талаасында жыргап азыр ойноп жүрмөкмүн депчи. Ушундай баягы тартыш болуп калат да жан дүйнөң. Биздин музейдин бир өзгөчөлүктөрү 3 буунга таандуу болуп болот. Дүйнөлүк чемпионатка калыс кылган жалгыз уулубуз дүйнөдө. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, дүйнөлүк чемпионаттар 4 жылда бир өтөт. Ошондо 20 жылдык убакыт өтөт экен. Ошондо 2008-жылы Бразилияда дүйнөлүк чемпионатка калыстык кылган, 4 жылдан кийин 2012 жылы Таиландда,
2016 жылы Колумбияда өткөн, анда дагы калыстыкыл финалга чейин. Анан улус биз эмел эмес, Кыргызстанга жалпы дүйнөгө сыймыктана тургандай акыбалда дүйнөлүк чемпионатта финалдык оюнда калыстык кылып, дүйнөлүк чемпионаттын финалында калыстык кылып, момундай алтын медаль финалды эме калыстык кылган судьяга жанагы ФИФАнын өзү президент ушундай эме берет экен, алтын медаль. Бул биздин эле медаль эмес, бул ойлойбуз жалпы кыргыз. Нурдин Букуев 2008 жылы Бразилияда өткөн дүйнө чемпиондугу, ошондой эле 2012 жылы Таиландда жана 2016 жылы Колумбияда өткөн 3-чү дүйнөлүк чемпионатта КМШ өлкөлөрүнө 40 калыстын ичинен жалгыз калысы болгон. Ал эми 2021 жылы 4-чү дүйнөлүк турнирде ал калыстык боюнча рекордсмен деп таанылган. Сизде ошол ФИФАнын президенти Джанни Инфантинодан алган сыйлыгыңыз тууралуу сезимдериңизди билгибиз келип турат. Ар бир калыстын баягы кыялы деп койсок болобу. Буга чейин муну Литвага чейинки 3 дүйнөлүк чемпионатта калыстык кылып жүрүп, мен деле жакшы оюндарды эле тейлеген болчумун. Чоң деңгээлдеги оюндарды тейлеген болчумун, бирок эч качан ошол футзал аянтчасына чыгып туруп, бышкырык менен ошо оюнду, финалдык оюнду тейлеген эмес болчумун да. Анан ошол менин кыялымда бар болчу. Биринчи орун үчүн оюнду тейлеген үчүн ошол эстеликке каларлык бир медальдар болот, калыстаргачы атайын кайрыла турган. Ошону тапшырып атканда кандайдыр бир ички толкундоолор пайда болду да. Ошол көз ирмем эч качан баягы эстен кетпес болуп, ошонун ар бир секундасын эстегенге аракет кылдык дагы. Анан кийин келечектен баягы өзүбүздүн келечек муунда калыстарга болобу, өзүбүздүн баягы бала чакабызга айтып беребизби? Ошонун баарын тең сактап калганга аракет кылдык. Гордость и боль завода команды высшей лиги «Торпеда». Гордость, когда она выигрывает, и боль, когда она проигрывает. Торпеда футбол клубунда дагы кызмат кылдыңыз. Бул деле өзүнчө бир чоң сыймык болушу керек. Сиз атап кеткен Торпеда деген команда Советтер Союзунун белдүү дөша командаларынын бири. Кудайдын буйругу экен, Кудайдын буйругу менен биздин илимий жетекчибиз, мен өзүмдүн илимий жетекчим абдан түшүнүктүү киши эле, раматлык Евгений Васильевич Скоморохов. Абдан да түшүнүктүү. Анан кийин аракетимди көрүп, сенин илимий ишиң жөнөкөй гана жаш балдар менен, же болбосо бир теориялык жактан болбош керек, сөзсүз практикалык жагынан мааниси зор болгон иш болуш керек деп, ошол Торпеда командасынын башкы машыктыруучусу Валентин Казмич Иванов деген Олимпиаданын чемпиону, Европанын чемпиону, ал жаш кезиндеги атактуу машыктыруучуга өзү кайрылып, анан ушул Советтер Союзунун бир алыскы бир республикасынан келген балага көңүл буруп коюңуз деп алдырып, анан ошол команданын курамында 5 жыл илимий эмгегимди ошол жакта жазып, ошол жерде бүтүрүп, ошол жерде жактоого туура келди. Торпеда командасы футбол талаасында беттешүүлөргө чыккан учурда жубайы балдар менен кошо ар бир оюнда аны кубаттап, күйөрмандар болуп, кандай гана жагдай болбосун колдоп жүрүштү. Ал оюн болот дегенде, ушул команда утса экен, Торпеда команда утса экен дешип эметчүбүз да. Ошол футбол талаасына барчыңар беле же телевизордон көрчүмүздөрбү? Телевизордон көрчүбүз осуну. Мен баягы футболду балдар кичинекей андай футбол талаасына деле барган жокпуз, бирок ал команда менен өзү иштеп да калды да, анан ал команданын базасына барып эс алчубуз. Спорт бул кесип болуп бере алабы? Спорт эми мына мен үчүн бул кесип болуп эсептелип калды да. Анткени мен жогорку окуу жайым бүткөндөн кийин бир 5-6 жылдай мамлекеттик кызматта иштеп келип, анан баары бир эле ошо жан тартат экен, қан тартат экен, ошо футбол федерациясына келип эле 13-14 жылдан бери эле футбол федерациясына эмгектенип келе жатам. Биринчи орундалган медальдар менен турат, үчөө тең. Анткени бизге айтабыз, уулдарыбызга караганда биз неберелерибиз мындан да алысыраак кетет го. Анткени ушул жашында булар ушундай бийиктикке жетип атышат. Жаштары келген маалда бир өзлөрүнүнчү дүйнөгө аталарынан да көбүрөөк таанытат го деген ойдобуз. Биздин неберелерибиз зыңкыйышып, теге чынар теректей болуп, баары тең бой тиреп, менден дагы сулуу, менден да келбеттүү чоң атасынан, менден дагы бийик болуп келатышат. Биз ушул 3 неберебиз менен сыймыктанабыз. Менин жолум жолдошуп, анан өзлөрүчү көчө таптабай, же болбосо кандайдыр бир деңгээлде көрүп атпайбызбы? Жанагы
клубтардан чыкпай же болбосо кандайдыр бир оюндардан алыс боло албайлычы. Биздин кубантканы бүгүнкү күндө мен айтам профессионалдык деңгээлде деп үчөө тең аракет кылып атышат, анткени билишет кандай эмгек кылса эмгектин аркасы мененчи бир жетишкендикке жетер. Он как раз и не переигрывает, как ты сказал. Я первый внук. Именно профессионально с 12 лет занимаюсь. Мен бул үй бүлөдө тун неберемин. До этого 12 жылдан бери сам футбол секцияларына играл катышып во келем. дворах. Мага бул оюнга болгон Я кызыгуумду вот ата энем смотрел ойготту. на родителей, Футбол как өзү они эмоция ездят, играют чакырган в футбол. өзгөчө спорттун түрү деп Тоже ойлойм. В футболе много денег, футболисты много зарабатывают. И третье просто, не знаю, это спорт, это полезно для человека. Я Мен очень кыялымда Аргентинада хочу өтө турган посмотреть матчты на көргүм келет. матч Бул убакытка чейин Аргентины. Аргентинада Ну, болгом. я был на одном Бирок матче азыркы Аргентины, учурда но аларда кандай хочется еще раз жаңылануулар посмотреть, болуп, так как они жеңишке алып сейчас келген на кандай подъеме ыкмаларды хорошо колдонуп играют. жатышкандарын Было бы көрсөм деген каалоом бар. Мен дайым айтат элем, 99% аял кишиден, анан 1% эркектен болот. Аял киши чыдамдуу болсо, аял киши көтөрүмдүү болсо, аял киши көсөм болсо, аял киши үлгүлүү болсо, бардыгына кайыл болуп, бүгүн болбосо эртең, эртең болбосо бүрсү күн оңолобуз. Жакшы жашоо болот, балдарыбыз үлгүлүү болсо, балдарыбыз жакшы болсо деген үчүн ошонун баары кемчиликтерибизди, оорчулуктарыбызды билгизбей, акырын жымсалдап, мен айтам, дайыма бейиш эненин таманында, бейиш аял кишинин таманында деп, жаштарга дагы үй бүлөлүү куруп аткандардын баарына айтат элем, өзгөчө аял кишигечи көтөрүмдүү болгула, чыдамдуу болгула, акыры келип мөмөсүн өзүңөр аласыңар. Мен ыраазымын жашоомо. Канчалык кыйынчылык турмушту башыбыздан өтсө дагы айтып атпайм, ал унутулуп калды уже. Ал жаш кезде болгон унутулат экен да. Ошон үчүн айтам да, жаштарга чыдаш керек. Ыраазымын. Анткени мен аны менен мындай катуу деле урушуп талашкан эч нерсебиз жок биздин. Анын характерин мен жакшы билем. Анан кийин билем да кандай сүйлөш керек, кайсыма кандай настроение менен келсе ошого жараша сүйлөш керек депчи. Анан ошон үчүн ушундай жашоо болду го деп ойлойм да. Атабыз азыркыга чейин айтып келет, көп силердин тарбияңарда көп жетишкендик бул апаңардын жетишкендиги депчи. Мен ойлойм, бул мүмкүн өзгөчөлүк эмес кыргыз үй бүлөсү үчүн, бирок ошондой ар бир эле үй бүлөдө ошондой болсо го деп ойлойм да. Атасы сыртта камкордукту көрүп, баягы үй бүлөсүн сактап келсе, апасы болсо үйүндө мээримин төгүп балдарын өстүрсө жакшы болмок да. Дүйнө жүзүндө жакшы адамдар болгон үчүн, жакшы адамдар бар үчүн адамдар өзүнүн жолун табат деп, менин өмүр жолумда башталышынан ушу бүгүнкү күнгө чейин жакшы адамдар курчап, жакшы адамдар жол көрсөтүп, жакшы адамдар менен насиптеш, тагдырлаш болгон үчүн мен ойлойм, бүгүнкү күнгө жеттик депчи. Биз Кыргызстан деген кичинекей өлкө башыбызды бийик көтөрүп, демибизди кенен алып, анан дүйнөдөгү дөша өлкөлөр менен тең тайлашкандан мурун дагычы намусту биздей Кыргызстандай деген өлкө бардыгына жеткизе турган учургач мен ойлойм, сиздердин могу чыгарып, анан тартып аткан программаңыздар өбөлгө берет. Красавчик,